Ayşe enebis. Ayşe enebis. Al Paygambarыбыздын көз өткөндөн кийин бизге көптөгөн осуяттарын жеткирген улуу хадисчи жана улуу инсан эле. Ошундай улуу инсан атыккан Айшe энебиз Пайгамбарыбыздын кызы Фатимага суктануу менен мамиле кылчу. Себеби ал пайгамбардын бир бөлүкчөсү эле. Бир окуя. Адамды ойлонто турган бир окуя. Сүйүктүү пайгамбарыбыз төшөктө ооруп жаткан. Фатима энебиз кудум эле пайгамбарыбыздай басып, эң жогорку адеп менен пайгамбарыбыздын жанына олтурду. Бул учурда пайгамбарыбыз колдун манжаларындай саналуу гана мүнөттөрдү жашап жаткан болчу. Бир убакта Фатима энебизге кулагыңды тос дегендей ишарат кылды. Пайгамбарыбыз бир нерселерди шыбырап, Фатима энебиз пайгамбарыбыздын берекелүү оозунан кулагын алыстатып баратып, ушунчалык өксүп ыйлады. Кызынын ыйлаганын көрүп, пайгамбарыбыздын көздөрүнөн жазгы булуттардан куюлган жамгырлардай көз жаштары агыла баштады. Чыдай албастан кайра Фатимага кел дегендей ишарат кылды. Ал болсо берекелүү кулагын атасына жакындатты. Бир нерселерди дагы шыбырады. Бул айтылган сөздөр эмне болду экен? Фатима энебиз кулагын алыстатып баратып, бул жолкусунда жылмайып күлдү. Ушундай бир күлүп жылмайды. Дүйнөнүн бардык жакшылыктары колуна берилген сыяктуу. Бейиштин төрлөрүнө кирүүгө уруксат алган өңдүү күлүп жылмайды. Үйдөн чыкканда Фатиманын жанына чуркап барып, эмнеге ыйладың, эмнеге күлдүң, сага эмнелерди айтты деп Айшe энебиз сураганда, сүйүктүү атакем мага бул айткан сөздөрүн сыр катары калтырды. Мен сырды эч кимге ача албайм деди. Пайгамбарыбыздын көз өткөндөн кийин Фатимадан жал барып суранды эле. Ал дагы чыдай албастан мындай деди. Биринчи жолу кулагыма шыбыраганда, кызым, атаңа түбөлүктүү жол көрүндү. Мындан кайта албаймын деди. Ошон үчүн чыдай албай ыйладым. Экинчи жолу шыбыраганда, Фатимам, мен бул дүйнөдөн кеткенден кийин менин үй бүлөмдөн биринчи мага жолуга турган сенсиң деди. Мен чыдай албай, кубанычтан күлүп жылмайдым. Пайгамбарыбыз кетти. Бизге улуу жолду таштап кетти. Ал сахабалардан дайыма сурар эле. Бүгүн бир жетимдин көңүлүн көтөрүп, маңдайынан сылаганыңар барбы? Бүгүн бир оорулууну көрүп зиярат кылганыңар барбы? Бүгүн Кудай жолуна садака бергениңер барбы? Түнү намазга туруп, көз жашын төккөндөр барбы? Бүгүн напсисин тыйып, тозокко калкан боло турган орозосун туткандар барбы? 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 Бирок андай сахабалар бар эле. Азырчы билген адамга бул суроолор алар келе эмес, бизге да айтылган болчу. Эгер пайгамбарыбыз азыр келип, ошол суроолорун берген болсо, арабызда Расулуллахты сүйүнтө турганыбыз барбы? Барбы? Пайгамбарыбыздын туулган айына кубанып, түндөп, күндөп миңдеген салават айткандар барбы? Бул суроолор баарыбыздын көкүрөгүбүздү оорутсун. Келгиле, биз Аллахка таянып, пайгамбарыбызды коргойлу. Пайгамбарыбыз дагы бизге келчү ыйык жолду Аллахка таянып коргогон эмес беле? Төрөлгөндө да үммөтүм деп төрөлүп, бул жалгандан кетерде да үммөтүм деп кеткен пайгамбарыбызга баарыбыз карызбыз.